Ошентип Жакып ордунан туруп, балдары менен аялдарын төйлөргө мингизди. Анан Месопотамияда тапкан өзүнүн бардык мал мүлкүн алып, Канаан жерине атасы Исхакка жөнөп кетти. Лабан малын кыркканы кетери менен Рахел атасынын жасалма кудайларын уурдап алды. Жакып болсо Рамдык Лабанга өзүнүн кетерин айтпай, аны алдап кетти. Ошентип ал өзүнүн бардык мал мүлкүн алып дарыядан өтүп, Гилат тоосун карай бет алды. Жакыптын кеткендигин Лабанга 3-чү күнү айтышты. Ошондо ал жанына өз туугандарын алып, 7 күн бою кууп жүрүп отуруп Гилат тоосуна келгенде жетти. Кудай Рамдык Лабанга түн ичинде түшүндө келип, "Байкагын, Жакыпка жаман да, жакшы да айтпа" деди. Лабан Жакыпты кууп жетти. Жакып болсо чатырын тоого тигип алган эле. Лабан да туугандары менен чатырын Гилат тоосуна тикти. Ошондо Лабан Жакыпка: "Бул эмне кылганың? Эмне үчүн мени алдадың? Кыздарымды туткунга түшкөндөрдөй кылып алып кеттиң? Эмне үчүн жашыруун качтың? Эмне үчүн менден жашындың? Эмне үчүн мага айткан жоксуң? Мен сени той тамаша өткөрүп, ыр-ырдап, дап кагып, кыл-кыяк тартып узатпайт белем. Атүгүл неберелерим менен кыздарымдын бетинен өптүргөн жоксуң. Сен ойлонбой иш кылдың. Менин колумда силерге жамандык кылар күч бар. Бирок атаңардын Кудайы кечээ мага: "Байкагын, Жакыпка жакшы да, жаман да айтпа" деди. Сен кете берсең мейли эле. Анткени сен атаңдыкында болууну абдан каалаптырсың. Бирок эмне үчүн менин кудайларымды уурдап кеттиң" деди. Жакып Лабанга мындай деп жооп берди: "Кыздарыңды менден тартып аласың го деп корктум. Кудайларыңды кимден тапсаң, ал тирүү калбасын. Туугандарыбыздын көзүнчө меникинен издеп таап ал. Аларды Рахел уурдап алганын Жакып билген эмес эле." Ошондо Лабан Жакыптын, Леянын 2 күңдүн чатырларына кирип издеп таба албады. Анан Леянын чатырынан чыгып Рахелдикине кирди. Рахел болсо жасалма кудайларды төөнүн чомунун астына катып, өзү үстүнө отуруп алган эле. Лабан чатырды бүт аңтарып таба албады. Рахел атасына: "Мырзам менин тура албаганыма ачууланбаса экен. Анткени аялдарга мүнөздүү нерсем болуп жатат" деди. Ал издеп жасалма кудайларын таба албады. Жакып ачууланып Лабан менен айтыша кетти. Ал Лабанга мындай деди: "Менин артыман кууп келгидей, менин айыбым кайсы? Менин күнөөм кайсы? Менин буюмдарымдын баарын карап чыктың. Өзүңдүн кайсы буюмуңду таптың? Ушул жерде менин туугандарым менен өз туугандарыңдын алдында көрсөт. Алар экөөбүздүн ортобузда калыстык кылышсын. 20 жыл сен үчүн иштедим. Кой эчкилериң бала салбады. Корооңдогу койлоруңдан жебедим. Жырткыч жара тарткандарында алып келген эмесмин. Алар менен чыгашам эле. Күндүз жоголсо да, түндө жоголсо да сен менден төлөтүп алып турдуң. Күндүз ысыктан, түнкүсүн сууктан жапа тартып кыйналдым. Түн уйкумдан калдым. Менин 20 жылым сенин үйүңдө ушинтип өттү. Мен сенин 2 кызың үчүн сага 14 жыл, малың үчүн 6 жыл кызмат кылдым. Сен болсо менин кызмат акымды 10 жолу алмаштырдың. Эгерде атам Ибрайымдын Кудайы жана Исхактын коркунучу мени менен болбогондо, сен мени азыр да эч нерсе бербей куру кол кое бермексиң. Кудай менин кайгымды жана маңдай тер таман акымды көрүп, кечээ менин таламымды талашты.